Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы углеводдор глюкозанын молекуласынын түзүлүшү. Углеводдор органикалык бирикмелердин эң маанилүү класстарынын бири болуп саналат. Углеводдорду жаратылышта өсүмдүктөр синтездейт. Ал эми жаныбарлардын организминде углеводдор синтезделбейт. Ошондуктан өсүмдүктөр синтездеп алган углеводдорду жаныбарлар пайдаланышат. Углеводдор жаратылышта биологиялык жактан дагы маанилүү болгон зат. Углеводдордун жалпы формуласы CnH2O М жолу. Бул көмүртектен жана суунун молекуласынан турган органикалык бирикмелер. Бирок алгачкы жолу алынган углеводдордун жалпы формуласы мына ушул көмүртектен жана суунан тургандыгы белгилүү болгон. Ал эми кийинчерээк углеводдордун саны көбөйгөндө жалпы формуласы бул формулага туура келбесе дагы, бирок касиети боюнча углеводдордун касиетине окшош болгон заттар абдан көп. Мисалы, углеводдордун бул жалпы формуласына туура келген заттар алар глюкоза, сахароза, крахмал деген заттар. Булар жалпы өсүмдүктөр синтездеп алынгандыктан жаратылышта абдан кеңири таралган зат. Углеводдорго кирген өкүлдөрдү атоодо көмүртектин санына оза деген мүчө уланып аталат. Өсүмдүктөрдүн курамында абдан көп. Углеводдордун өкүлдөрү болгон бул глюкозаны алсак, ошондой эле сахароза жана крахмал углеводдорго кирет. Жалпы формуласы силер көрүп турган формулага туура келет. Cn кашааны ачып H2O каша жабылган М жолу. Мына ушул формулага туура келген заттар булар глюкоза, сахароза, крахмал экен. Глюкозанын формуласы C6H12O6 же болбосо муну башкача C6 кашаанын ичине H2O O6 деп жазабыз. Ал эми сахарозанын формуласы C11H22O11 же болбосо C12 кашааны ачып H2O кашаанын сыртында 11 деп жазсак, бул сахарозанын формуласы. Ал эми крахмалдын формуласы C6H10O5N жолу же болбосо C6H2O-N жолу деп жазсак, бул крахмалдын формуласына туура келет экен. Бирок бул формулага туура келбеген, бирок касиеттери боюнча углеводдорго окшош болгон заттар дагы бар жаратылышта. Алар болсо рамноза же болбосо кумшекер деп аталат. Анын формуласы C6H12O5. Бул углеводдордун жалпы формуласына туура келбейт. Бул заттын курамы, бирок углеводдордун классына кирет. Ошондой эле дезоксирибозанын формуласы C5H10O4. Бул жалпы формулага туура келбейт, бирок углеводдордун классына кирет экен. Углеводдор жаратылышта фотосинтез процессинде синтезделет. Аны жазсак, N молекула көмүртектин 4 оксидин жана М молекула сууну кошкондо жарык энергиясынын таасири астында өсүмдүктөрдүн хлорофилинде углевод пайда болот. CnH2O-M жолу жана ошондой эле кычкылтек бөлүнүп чыгат. Бул процесс фотосинтез процесси. Мына жалбыракта ушул процесс жүрөт. Көмүртектин 4 оксидин күндүн энергиясынын таасири астында сиңирип алып суу менен кошуп углевод пайда болот жана кычкылтекти бөлүп чыгарат. Өсүмдүктөрдө дем алуу учурунда пайда болгон углеводдор кычкылтек менен кошулуп кычкылданат дагы. Кычкылдануу процессинин натыйжасында көмүртектин 4 оксиди суу жана энергия бөлүнүп чыгат. Бөлүнүп чыккан энергия жарымы жылуулук энергия катары керектелсе, ал эми калган бөлүгү АТФны синтездөөгө сарпталат жана ошондой эле башка процесстерде бул энергия сарпталат экен. Демек, жаратылышта өсүмдүктөр углеводдорду синтездеп алып турат. Углеводдорду кандайча класстарга бөлөбүз? Углеводдордун же болбосо кандай түрлөрү бар? Углеводдордун классификациясы: углеводдор моносахаридтер деп бөлүнөт. Моносахарид болгондо көмүртектин санына жараша моносахарид деп бөлүнөт.
Бул моносахаридтерге глюкоза, ошондой эле рибоза жана фруктоза кирет. Ал эми дисахаридке моносахаридтерден 2 молекула болсо, анда дисахаридтер алынат. Дисахаридтерге сахароза жана лактоза кирет. Ал эми полисахаридтерге, поли деген көп, бул моносахаридтерден көп молекула болгон учурда полисахаридтер алынат. Полисахаридке крахмал жана клетчатка кирет экен. Булар бардык өсүмдүктөрдүн организмин түзүүчү негизги компоненттер болуп саналат. Ошондой эле углеводдорду классификациялаган учурда курамындагы көмүртектин санына жараша классификацияланат же болбосо топторго бөлүнөт. Көмүртектин санына жараша төмөнкүдөй болот. Эгерде көмүртектин саны 3-төн 8-ге чейин болсо, булар моносахаридтер болот. Бул сахаридтердин молекуласында алдегиттик топ болгондуктан жалпы баарын алдозалар деп атайбыз. Эгерде курамында 4 көмүртеги болсо тетра, анда оза деген мүчө уланса тетроза болот. Демек, бул углеводдун курамында 4 көмүртеги бар зат экен. С4, H8, O4 деген зат. Мына ушул заттын структуралык формуласын жазып көрөлү. Структуралык формуласын жазыш үчүн, демек, бул заттын молекуласында алдегиттик топту биринчи жазып алабыз. Ага калган көмүртекти улантып жазабыз. CHOH гидроксил тобу бар. 2CHOH жана CH2OH. Демек, экинчилик спирттерден экөө, биринчилик спирттен бирөө болгон көмүртек менен байланышкан. Номерлөө алдегиттик топтон башталып номерленет. Демек, бул заттын курамында 3 гидроксил тобу жана алдегиттик тобу бар. Көмүртектин саны 4 болгондуктан 4 көмүртек тетра деп аталат. Углеводдорго оза мүчөсү улангандыктан бул заттын аты тетроза деп аталат экен. Экинчи зат пентоза, демек 5 көмүртеги бар зат. Анда С5H10O5. Бул заттын структуралык формуласын жазып көрөлү. Алдегиттик тобу бар жана ошондой эле гидроксил тобу жайланышкан көмүртектер бар. Бул затта гидроксил тобу 4 номерлесек, алдегиттик топ жайланышкан көмүртекти биринчи көмүртек деп номерлейбиз. 5 көмүртеги бар жана 4 гидроксил тобу болгондуктан алдегиттик тобу бар. Биринчи көмүртекте алдегит топ жайланышкан, 4 гидроксил тобу бар зат. Демек, бул заттын аты пентоза деп аталат экен. Ошондой эле кийинки затта гексоза. Гексан бул 6 көмүртеги бар зат. Ошондуктан формуласы С6H12O6. Бул заттын аты гексоза деп аталат. Анда бул затта дагы алдегиттик тобу бар жана гидроксил тобу жайланышкан көмүртектин атомдору жайланышкан. Алдегиттик топ жана гидроксил тобу. Алдегиттик топ жайланышкан көмүртектен баштап номерланат. Демек, 6 көмүртеги бар зат экен. Демек, бул заттын аты гексоза деп аталат. Ошондой эле алдегиттик топтун ордуна кетон тобу бар болсо, анда кетозалар деп аталат. Алар төмөнкүлөр кетозалар. Анда кетоза болсо, кето тетрозанын формуласын жазып көрөлү. Демек, кетон группасы бар. Кето, тетра деген 4, оза деген углевод. Демек, 4 көмүртеги бар зат экен, бирок кетон группасы бар. С4H8O4. Бул заттын аты кетон группасы бар. 4 көмүртеги бар курамында. Кетондорго мүнөздүү болгон топ С кош байланыш менен байланышкан О. Бул кетондорго мүнөздүү болгон топ болуп саналат. Ошондуктан бул заттын аты кето тетроза деп аталат экен. Ал эми кето пентозада, демек, 5 көмүртеги бар зат. Демек, кетон группасы бар. С5H10O5 деген зат. Структуралык формуласын жазып көрсөк, бул түз сызыктуу формуласы. Демек, кетон группасы бар экен. Ал эми гидроксил тобунан 4, курамында 5 көмүртеги бар жана 4 гидроксил тобу бар зат. Бул заттын аты кето пентоза деп аталат. Ал эми кето гексоза болсо, 6 көмүртеги бар зат. С6H12O6.
Демек структуралык формуласында демек 6 көмүртеги бар жана кетон тобу бар. Ошондой эле гидроксил топтору бар заттар кетогексоза деп аталат экен. Номерлөө ошондой эле жүргүзүлөт. 6 көмүртеги бар зат экен. Демек моносахариддер углеводдор же башкача айтканда курамындагы көмүртектин санына жараша демек тетроза, пентоза, гексоза, кетозалар жана альдозалар болуп бөлүнөт экен. Мына ушул моносахариддерге кирген абдан маанилүү болгон моносахариддердин өкүлү бул глюкоза. Глюкозанын формуласы С6H12O6. Глюкоза түссүз кристалдык зат. Глюкоза латын сөзүнөн алынган. Глюкоз деген сөз таттуу дегенди түшүндүрөт. Даамы таттуу, сууда жакшы эриген кристалдык зат болуп эсептелет. Глюкоза бардык өсүмдүктөрдүн органдарында, мөмөсүндө, тамырында, жалбырагында жана ошондой эле сабагында болот экен. Ошондой эле глюкоза жаныбарлардын канында да болот. Жаныбарлардын канынын 0,1% түзүп турат экен. Глюкоза бул көп атомдуу спирт. Демек спирттерге мүнөздүү болгон гидроксил тобу бар экен. Ошондой эле глюкоза бул алдегид. Алдегидтерге мүнөздүү болгон физикалык жана химиялык касиетке ээ болот. Алдегидтерди эсиңерде бар болсо, алдегидтерге мүнөздүү болгон күмүш күзгү реакциясына кирет экен. Ошондой эле глюкозанын молекуласы түз жана циклдуу болот. Глюкозанын циклдуу түзүлүштөгү молекуласынын шар өзөк модели мында кызыл шарлар менен кычкылтектин атомдору белгиленген, кара шар менен көмүртектин атому жана ак шар менен суутектин атомдору белгиленген. Демек глюкозанын молекуласы циклдуу түзүлүшкө ээ болот экен. Эң биринчи глюкозанын түз сызыктуу молекуласынын структуралык түзүлүшүн жазып көрөлү. Глюкозанын түзүлүшү. Глюкозанын формуласы С6H12O6. Глюкоза кристалдык зат, бардык өсүмдүктөрдү түзүүчү компоненттердин бири болуп саналат. Глюкозада алдегидтик топ бар. Ошондой эле курамында 6 көмүртеги бар. 6 көмүртекти жазып көрөлү. Мында 4 көмүртек экинчилик спирттердин калдыктары. Анткени гидроксил тобу жайланышкан 4 гидроксил тобу жайланышкан көмүртек бар. Ошондой эле биринчилик спирттин калдыгы CH2OH деген. Демек глюкозанын структуралык формуласы 5 гидроксил тобу бар жана алдегидтик тобу бар зат экен. Эгерде көмүртектин санын номерлесек, анда алдегид тобу жайланышкан көмүртектен баштап номерлейбиз. Анда 4, 5, 6 көмүртектин атому. Ошондуктан глюкозаны курамында алдегидтик тобу дагы, гидроксил тобу дагы бар болгондуктан глюкозаны башкача биз алдегид спирт деп атайбыз. Ошондой эле глюкозанын молекуласындагы алдегидтик топту кетон түрүндө жазсак же болбосо глюкозанын изомери жазсак, анда кетон группасы СО кош байланыш менен байланышкан көмүртек менен анан калганына гидроксил тобун жайланыштырсак, анда бул глюкозанын изомери алынат. Бул глюкозанын изомери мында дагы 5 гидроксил тобу бар жана кетон тобу бар болгон зат. Бул заттын аты глюкозанын изомери фруктоза же болбосо кетон спирт деп аталат экен. Глюкозанын молекуласынын түзүлүшүн биринчи жолу немец окумуштуусу Фишер сунуштаган. Анын глюкозанын касиеттерин аныктап, глюкозанын молекуласынын түзүлүшүн сунуштаган. Бул молекуласынын түзүлүшүндө азыр эле айткандай 6 көмүртеги бар жана алдегидтик жана гидроксил тобу бар зат. Фишердин формуласында 5-чи көмүртектеги суутектин атомдору жана гидроксил тобунун атомдорунун жайланышына жараша глюкозанын 2 формасы бар экендиги айтылган. Эгерде 5-чи көмүртектеги суутектин жана гидроксил тобунун жайланышы боюнча карасаңар, 5-чи көмүртектеги гидроксил тобу көмүртек чынжырынын оң тарабында жайланышкан. Мындай формада жайланышкан глюкозаны
Д глюкоза деп атап койгон, же болбосо Д катардагы гидроксил тобу деп атаган. Ошондой эле эгерде 5-чи көмүртектеги гидроксил тобу көмүртек чынжырынын сол тарабында жайланышса, анда глюкозанын мындай формасын Л глюкоза деп атап койгон. Демек, глюкозанын 2 формасы бар экен. Д глюкоза жана Л глюкоза. Мейкиндикте 4-чү жана 5-чи көмүртектеги суутек жана гидроксил тобунун жайланышына жараша көпчүлүк моносахариддер Д катардагы моносахариддер болуп саналат. Эгерде курамында 5 көмүртеги бар затты алсак, пентозаны алсак, алдегиттик тобу бар зат бул рибоза деп аталат. 4-чү көмүртектеги гидроксил тобу көмүртектин оң тарабында жайланышкандыктан Д рибоза деп аталат. Ошондой эле глюкозаны алсак, анда 5-чи көмүртектеги гидроксил тобу көмүртектин оң тарабында жайланышкандыктан бул заттын аты Д глюкоза деп аталат. Ошондой эле глюкозанын кетон түрүндө жазсак, анда 5-чи көмүртекти карасаңар, гидроксил тобу оң тарапта жайланышкан. Демек, бул глюкозанын изомери фруктоза, бул дагы Д фруктоза деп аталат. Көпчүлүк моносахариддердин молекуласындагы 4-чү жана 5-чи көмүртекте жайланышкан гидроксил тобу оң тарабында жайланышкандыктан Д катардагы моносахариддер деп аталат. Кээ бир химиялык касиеттерин салыштыруудан бул ачык тизмектеги глюкозанын молекуласынын түзүлүшү жооп бере алган эмес. Ошондуктан бул глюкозанын молекуласынын түзүлүшүн туюк циклдуу абалда экендиги аныкталган. Ал глюкозанын молекуласы 5 мүчөлүү жана 6 мүчөлүү углеводдордун молекуласы туюкталган учурда гетероциклдуу бирикмелерге окшош пираноза жана фураноза деген заттар пайда болгон. Мисалы, эгерде глюкозанын молекуласын алсак, 5-чи көмүртектеги суутектин атому 1-чи көмүртектеги кош байланышы бар кычкылтектин атомуна кошулат. Ал эми кычкылтектин атому көмүртектин атому оң заряддалып калгандыктан электрондор кычкылтекти көздөй жылат. Ошондуктан 1-чи көмүртектин атому оң заряддалат. Ошонун натыйжасында 5-чи көмүртектеги кычкылтек 1-чи көмүртектеги көмүртекке тартылат. Бул учурда система туюкталып, анда бул заттын аты Д глюкоза же болбосо глюкозанын алдегиттик формасы, алдегиттик формасынан циклдуу формага өтөт экен. Демек, 1-чи көмүртекте жазсак, анда алдегиттик топтун ордуна гидроксил тобу пайда болот. Себеби суутек кошулат, жарым ацеталдык гидроксил тобу деп аталат. Ал эми көмүртектин 2-чи валенти бул 5-чи көмүртек менен байланышып, кычкылтек аркылуу байланышат дагы. Натыйжада система туюкталат экен, циклдуу түзүлүшкө ээ болот. Ошондуктан бул түзүлүштү Д глюкозанын циклдуу формасы деп атайбыз. Циклдуу формадагы глюкозанын циклдуу түзүлүшүнө альтернативдүү бул англиялык окумуштуу Хеурос глюкозанын тегиздикте жайлашкан молекуласынын түзүлүшүн сунуш кылган. Глюкозанын циклдуу түзүлүшү, мына ушул түзүлүштү Хеурос тегиздикте кандайча жайланыша тургандыгын көрсөткөн. Аны алсак, 1-чи мындай түзүлүшкө ээ болот. 5-чи жана 1-чи көмүртек кычкылтек аркылуу байланышат. Анын номерлүү бул учурда көмүртектин атомдору жазылбайт жана алдегиттик топ дагы жазылбайт. Эгерде бул циклдешкен глюкозанын молекуласынын номерлүү сааттын жебесинин багыты боюнча жүргүзүлөт, 6-чы көмүртек тегиздиктин үстү жагында жайланышат. Анда суутек менен гидроксил тобун жайгаштырабыз. 3-чүдө, 4-чүдө жана 5-чиге суутекти жайгаштырсак, циклдуу глюкозанын циклдуу молекуласынын түзүлүшү келип чыгат экен. Бул түзүлүштү англиялык окумуштуу Хеурос сунуш кылган. Бул глюкозанын молекуласы мейкиндикте мындай жайгашса, 1-чи көмүртектеги гидроксил тобунун жайланышына жараша глюкозанын 2 формасы белгилүү. Эгерде 1-чи көмүртекте гидроксил тобу тегиздиктин төмөн жагында жайгашса,
мындай глюкозаны альфа Д глюкопираноза деп атайбыз. Ал эми биринчи көмүртекте гидроксил тобу тегиздиктин үстү жагында жайлашса, анда бета Д глюкопираноза деп атап коет экенбиз. Демек глюкозанын эки формасы бар экен, альфа жана бета формасы. Бул альфа жана бета формасы бири-бирине өтүп турат. Бирок өткөн учурда түздөн түз бир формадан экинчи формага өтпөстөн аралык зат глюкозанын алдегиттик формасын пайда кылып, андан кийин экинчи формага өтөт. Мына бир формадан экинчи формага өткөндө альфа глюкоза экинчи формага өтүш үчүн биринчи алдегиттик глюкозаны пайда кылат, андан кийин экинчи бета формасына өтөт экен. Демек мындай бир формадан экинчи формага өтүүчү кубулушту биз таутомерия кубулушу деп атайт экенбиз. Же болбосо глюкозанын таутомериясы деп атайбыз. Мына бүгүнкү сабакта силер углеводдор боюнча маалымат алдыңар. Ошондой эле углеводдордун негизги өкүлү болгон глюкозанын молекуласынын түзүлүшү боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү сабакта углеводдор боюнча углеводдордун жалпы мүнөздөмөсүнө токтолдук. Ошондой эле углеводдордун классификациясына жана углеводдорго кирген моносахариддер жана глюкозанын молекуласынын түзүлүшүнө токтолдук. Ошондой эле глюкозанын ациклдуу жана циклдуу формасы менен тааныштыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.